2023-2024 сезону бизге болуп көрбөгөндөк мушту оюндар тартуулады. Футболбек каналы сиздердин назарыңыздарга топонун баасы жогорулаган оюнчуну тартууламакчы. Ал эми баштоодон мурун биздин баракчага катталып кетүүңүздөрдү суранып кетмекчибиз. Трансфермаркет интернет порталы 2024-жылы баасы көтөрүлгөн топ оюнчуну белгилеген. Рейтингдин лидери болуп алдыңкы сезондо Ирандын Истиклал клубунун чабуучусу сатып ала турган Жоэл Кожо болгон. Анын баасы 250 миңге өскөн. Сезондо жалпы курама жана клуб үчүн 37 официалдуу оюн өткөрүп, 17 гол жана 6 голдук пас берүүгө жетишкен. Кожого албан ийгиликтерди каалап, кийинки сезондо Иран чемпионатында өзүн көрсөтөт деп ишенебиз. Экинчи катарда Неман клубунун вингери Гүлжигит Алыкулов орун алды. Бир жыл ичинде 150 миң еврого кымбаттаган оюнчу учурда 700 миң еврого бааланган. Неман клубунун лидерлеринин бири болгон Гүлжигит Алыкулов жакынкы арада башка клубка кетиши тууралуу аңыз кептер чыгып жатат. Маалыматтарга таянсак, Россия премьер лигасында клубтар көз ачып жатканда тууралуу имиштер бар. Сезондо Неман клубу үчүн 30 беттеш өткөрүп, 8 гол жана 3 голдук пас берүүгө үлгүргөн. Топ 3-түктү жыйынтыктоочу оюнчу Тамирлан Козубаев мурдагы жылдагыдай эле трансфердик баасы жогорулай элек жана алигиче 500 миң еврого бааланып жатат. Мурдагы сезондо Гонконг чемпионатынын эң мыкты коргоочу аталган Тамирлан клубу үчүн 14 беттеш өткөрүүгө жетишкен. 4-нчү орунда кыргыз футболунда көп үмүттөндүргөн оюнчу Бекназ Алмазбеков орун алган. Мурдагы сезондогудай эле учурда 450 миң еврого бааланып жаткан учуру. Бул сезондо Косово чемпионатына Лапи клубунун катарына кошулуп, 6 беттеш өткөрүп, 1 голдук пас берүүгө жетишкен. Ошол эле учурда регулярдуу түрдө кыргыз курамасына чакырып алып, аны менен бирге 23 жашка чейинкилер арасында Азия кубогунун квалификациялык туруна катышып, 3 беттеште 1 гол жана 2 голдук пас берүүгө жетишкен. 5-нчи орунда Христиан Браузман. Келечекте коргонууда чептей бек туруп берүүчү ортон голдой болгон Браузман бир сезондо 400 миң евродон 450 миң еврого өскөн. Кыргыз курамасы үчүн бул сезондо 10 беттеш өткөрүп, 2 гол киргизүүгө жетишкен жана Адышата клубу менен кыргыз премьер лигасынын чемпионатын алып, ошол эле учурда АФК чакыруу лигасында өзүн көрсөтүүнүн үстүндө. Жакынкы жылдарда өз деңгээлин жогорулатуу максатында чет өлкөлүк клубтар менен келишим түзөт деген ойдобуз. Кыргыз курамасынын Иньестасы аталган Алимардан Шүкүров ушул жылдын март айында Белоруссия чемпионатында Торпедо Белаз Жадино клубу менен келишим түзгөн. Клуб үчүн жалпы турнирлерде 31 оюнда 5 гол жана 3 голдук пас берсе, курама команда үчүн 10 оюнда 1 гол жана 1 голдук пас берүүгө үлгүргөн. Мурдагы сезонго салыштырмалуу Алимардан Шүкүровдун баасы 450 миң евродон 400 миң еврого түшүп кеткен. Торпедо Белаз клубу менен келишими 31 декабрда аяктайт. Алимардан Шүкүровго кайсы клубтар көз артып жүрөт, маалыматтар азырынча жок. Кыргыз курамасынын капитаны Валерий Кичин 2024-жылдын 4-июлунда Ташкенттик Локомотив клубунун катарына кошулган. Кыргыз курамасынын мурда машыктыруучусу Александр Крисин менен болгон тандем жыйынтык бере албады өңнөрөт. Клуб бир дивизионго төмөндөгөн. Валерий Кичиндин клуб менен келишими 31 декабрь күнү аяктайт. Жана ал карьерасын кайсы чемпионатта улантат, маалыматтар жок. Бирок божомол менен Енисей клубуна кайра кошулат деген аңыз кептер бар. Бул сезондо клуб үчүн 13 оюнда 3 гол жана 1 голдук пас берген болсо, курама үчүн 9 оюнда 1 гол жана 2 голдук пас берүүгө жетишкен. Кыргыз курамасынын коргонуусунда да, жарым коргонуусунда да, Атүгүл чабуулунда да оюн көрсөтө билген Кайрат Жыргалбек уулу 350 миң еврого бааланат. 31 жаштагы Адышата клубунун оюнчусу бул сезондо клуб үчүн 5 гол жана 4 голдук пас берүүгө үлгүргөн болсо, Кыргыз курамасы үчүн 9 оюнда 1 гол киргизген. 9-нчу орунда Элияр Зарыкбеков. Кыргыз курамасынын жана Орусиянын 1-лигасында Чайка клубунун таяныч багытында жарым коргоочусу Элияр Зарыкбеков бул сезондо дагы 350 миң еврого бааланган. Чайка клубу үчүн жалпы 19 беттеш өткөрүп, 2 голдук пас берүүгө жетишкен. Кыргыз курамасы үчүн акыркы 4 беттеште коргонуу иретинде ойноп жаткан Элияр курама үчүн 12 оюнда 1 гол жана 2 голдук пас берүүгө үлгүргөн. Кыргыз курамасынын дарбазасында чептей бекем турган Эржан Токотаев бул сезондо 350 миң евродон 300 миң еврого төмөндөгөн. Турциянын 1-лигасында ойноп жаткан клубунда акыркы 4 беттешинде алмашууда калып, сезон ичинде 7 гана оюнда талаага чыккан. Ал эми кыргыз курамасында Эржан Токотаевдин иштери алгылыктуу десек туура болот. Азия кубогунан кийин кыргыз курамасынын бардык оюндарында дарбазада туруп, 10 оюнда 2 жолу дарбазасын кура сактаса, 13 гол өткөрүп алган. Шануулук спор клубу менен келишими 2025-жылдын 30-июнунда аяктайт жана кийинки жылы Эржанды алдыңкы чемпионаттардан көрүп калабыз деген ишеничтемин. Достор, ал эми сиздер бүгүнкү чыгарылышта оюнчулардын кимисинин трансфердик баасы өтө жогорулаганын жана ошол эле учурда кимиси өтө арзан бааланганын комментарийге өз оюңузду калтырыңыз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.